Өз жериң, өз элиң дегендей ата энеңдин, балдарыңдын, аялыңдын жанындасың да, жүрөгүң тынч дегендейчи. Өзгө жерден тапкан акчаны өз өлкөңдөн дагы табууга болот. Автобустун айдоочусу Кубанычбек Усупов мындай пикирди жөн жеринен айткан жок. Ал 5 жылдан ашуун убакыт миграциянын түйшүгүн жон териси менен тартып келген. Учурда Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасында эмгектенет. Айтымында калктын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн Кыргызстанда дагы бардык шарттар түзүлдү. Бияка караганда бир топ эле оор да, мигрант болгончу. Ошонун кесепетинен Кыргызстанга бияка келип, мындай салыштырмалуу келгенде аяктан расходуң көбүрөөк да. Мисалы үчүн ичкен жегениң, баскан турганың, жаткан жериң, бияка салган акчаң менен азыр биякта иштеп аткан жумушуң экөөнүн маянасы бирдей эле болуп калат да, акчасычы. Биякта мына 2 жылдын жүзү болду иштеп атканыма. Бияктан мына 2 иштейбиз да. Айына 15 күн иштеп, 15 күн бошсуң да. Ошондо деген 50 миңден өйдө табышат да балдарчы. Биз деле ошондой таап атабыз, Кудайга шүгүр да. Жетип атат баарына да теңиречи. Жолдор жазалып атат, мындай коомдук транспорттор өзгөрүлүп, жаңыланып атат дегендей, парктар жаңыланып атат. Айлык акы жогору, жумуш оор эмес. Өз ишин сүйүп берилип иштеген Замира Садирова дагы дал ушундай пикирде. Эмгек акысы 50 миң сомдун айланасында. Бул анын нөөмөт менен иштегендеги айлыгы. Троллейбуска караганда автобус жеңил экен, аябай эле. Көп эле жеңил экен. Жаан-жанга караганда троллейбуста обязательно жаан жаса, стемилерди алмаштырып, жаанда калган күндөр эле болчу. Иштейсиң дейт, иштегенге жараша зарплата аз алабыз. Бирок билем, мага көпчүлүктө мындай көптөгө караганда жеңил аябай, автобус жеңил. Аракет кылыш керекпиз да, аракет кылбасаң, конечно, зарплатаң аз чыгат. Аракет кылып иштесең, зарплатаң жакшы чыгат. Орточо эсеп менен караганда 5-50 чейин барып калат экен. Ушул тапта Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасында 500дөн ашык бош орун бар. Ишкананын директору белгилегендей, эмгек акы 70 миң сомдон жогору. 120 электробус, дагы 95 12 метрлик автобус. Андан сырткарыда быйылкы жылкыга өзүбүз автобус сатып алабыз деп атабыз. Бизге деген дагы кошумча айдоочулук штат керек. Бир 500 тегерегинде. 178 саат айдай турган болсо, айлык колуна бир 50 миң 55 миң айлык чыгат. Эгерде адам көп айдай турган болсо, ошого жараша айлыгы көбөйө берет. Бизде деген 70 миңден 100 миңге чейин айлык алган айдоочулар бар. Талаптары жаш курагы 21 жаштан 60 жашка чейин, айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан ашуун. Бардык суроолор боюнча экрандагы номерлерге кайрылыңыз. 0550 355 331, 0312 53 17 89, 0312 53 48 19, 0312 53 48 24, же WhatsApp номери 0555 525 452. Дареги 7 апрель көчөсү 4. Бизге келет, биз деген БД класстарды, авто симулятор класстарды ачканбыз. Ал жерден ошол эмгек китепчесине жараша стажировкадан өтөт. Биз деген ал деген 50 сааттан 200 саатка чейин стажировкадан өтөт. Ошол стажировкадан өткөндөн кийин анан биз деген ошол автобустарга допуск берип, ошол элди тейлегенди каттамга чыгышты баштайт. Бизде бир гана айдоочу эмес, азыркы күндө ушунда ремонтный мастерской слесарьлар келет. Аларды жумушка кабыл атабыз, контролерлорду жумушка кабыл атабыз. Автобус айдоочуларына суроо талап ар дайым жогору. Жумушка кабыл алуунун өзүнүн эрежелери бар. Эң негизгиси айдоочулук күбөлүгү жана тажрыйбасы болушу кажет. Ошол эле учурда үйрөнчүктөрдү бекер окутууга шарт түзүлгөн. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.